Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок, ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Арыбасын, аруу кыргызым. Аруу деген сөздү дагы жомок дешет. Уялбастан каршылашып, сен мен дешет. Уясын буздурбаган аруу кыргыз, унуткандын өзөгүн көзөйт дешет. Улуулукту далилдеген кыргызымдын касиеттери бүгүнкү күндө баарыбызга далил. Ошону дагы теңсинбей жок бул жалган деп айтып келебиз. Өткөн сабактарда касиеттер жөнүндө сөз кылдык элек, ошол касиеттерди улайбыз. Адаттагыдай эле бизде мейманыбыз Булбулбек Осмонкулов. Өткөн темадагы сөздөрдү улап, тагдыр жөнүндө, напсы жөнүндө сөз баштасак. Рахмат. Ар бир адамдын тагдыры ар башка деп айтылат да. Ошол тагдыр Кудай Таала тарабынан бизге жан салынат деп атпайбызбы ар бир адамга. Ошол жаныбыздын энергиясынын, мындайча айтканда, рух энергиябыздын мүнөзүнө жараша бизге кандай жан салынды. Ошого жараша тагдырды жана пешенесине жазат экен да Кудай Таала. Ошол сиздин пешенеңизге жазылган тагдыр, ошол сиздин өмүр жолуңузду коштой турган жолуңузда. Эмне үчүн тагдыр ар кимге ар кандай берилет дейт? Анткени ошол тагдыр гана дейт, сени дейт, азаттыкка алып бара турган туура жол дейт. Же болбосо башкача айтканда, сиздин бейишке бара турган жолуңуз ошол сиздин тагдырыңызда жатат. Тагдырыңыз жакшыбы, жаманбы, кыйынбы, жеңилби, ошого моюн сунуп, Кудайдын берген тагдырына тоба кылып, анан ошондой жашоо образын өткөзүш керек экен да. Ошол жөнүндө бу жерде адам напсисинин даражаларын 4кө бөлүнөт экен да. Ошо маалыматтарда, мезгил сабактарында. Адам напсисинин 4 даражасы болот дейт да. Ошого жараша сиз Кудайдан же сый алып турасыз дайыма, же жаза алып турасыз. Күнөө болсо жаза аласыз, жакшы кылган жоруктарыңыз үчүн Кудайдан сый аласыз да. Кудайдан алган сый деген эмне? Кудайдан алган сый бул сиздин ден соолугуңуздун жакшылыгы, ишиңиздин алга жылганы, туугандарыңыздын, бала бакырыңыздын ден соолугу жакшы, иштери жакшы, ошол нерсенин баары Кудайдан алынган сый да. Биз Кудай берет десе эле эмнени ойлойбуз? Акча берет мага, байлык берет, анан же болбосо бир чоң кызматка барып орношуп калам, мына Кудай мага берип атат деп айтабыз да. Ошол туура эмес түшүнүк экен да көрсө. Напсинин эң биринчи даражасы бул жокто эңсөбөө дейт. Сиздин колуңузда жок болсо дагы ошол тагдырыңызга тоба кылып, Кудай мага бир күнү берет, бүгүн болбосо эртең берет деп жок болсо дагы, ачка отурсаңыз дагы эңсебей, Кудайга тооп кылып, ушундай жашоо кечирсеңиз, бул улуулуктан эң жогорку деңгээлде кабыл экен да. Эң аруу акыбал, эң жакшы акыбал ошол жокто эңсөбөө дейт да, напсинин даражасы. Ошондой акыбалды алып жүргөн адам дейт, Кудайдан дайыма сый алып турат дейт. Экинчи даража бул жокто эңсөө. Сизде жок да, бирок сиз эңсейсиз да, менде деле болсо деп мындай акыбалды алып жүргөн даража экиге бөлүнөт экен. Ошол сиз эмнени эңсеп жатасыз? Сизге аябай керектүү нерсени эңсеп жатасызбы? Же кереги жок нерсени эңсеп жатасызбы? Ошого жараша дагы же сый аласыз Кудайдан, же жаза алып калышыңыз мүмкүн экен. Үчүнчү даража бул барда эңсөбөө. Колуңузда бар, жакшынакай жашап атасыз, баары жетиштүү, ден соолугуңуз жакшы. Бирок сиз ошого тооп кылып, каниет кылып, башка артык нерсени Кудайдан сурабайсыз. Жакшынакай жүрөсүз да маанайда. Бул даража дагы Кудайдан жогору бааланып, ушул даражаны алып жүргөн адам дейт, дайыма сыйга татыктуу болуп жүргөн даража дейт.
Эң төртүнчү даража бул барда эңсөө дейт. Эң жаман нерсе ушул экен да. Колуңузда бар болуп турса, баары жакшы болуп турса, ошону аз деп, ошого тоюнбай, ошого неметпей, ыраазы болбой, мындан дагы көп болсо, мен дагы ушунчалык бийлигим мүмкүн өйдө болсо деп эңсеген акыбал бул эң напси даражасынын эң төмөнкү акыбал экен. Бул мындай акыбалды алып жүргөн адам дейт, дайыма Кудай Тааладан эч качан сый албайт дейт. Жаза алып калышыңыз мүмкүн экен да. Жаза деген ошол жанагы эле турмушта кыйынчылыктар, ден соолугуңуз, наркотиктердин баары ушундай 4 даражага бөлөт экен. Ошон үчүн бир гана Кудай билет дейт. Сенин тагдырың кандай болуш үчүн. Вот ошол тагдыр дейт, сага берилген жол сени азаттыкка алып бара турган, бейишке чыгара турган жол ошо сенин сага берилген тагдыр Кудай Тааладан. Тагдырда жазуу барын аттың арман таңазар албай коет тура адам деген бар да. Бул тагдырда Кудай Тааладан берилген жазуу бар деп айтылганы менен адамдар ошол тагдырын өзгөртө ала тургандагы жолдору бар. Ошол ниет менен, тилек менен, өзүңдүн баскан жолуң менен. Эгерде изденбесе, маңдайга жазылган жазуу ал болот. Эгер изденип улуулукка умтулсаң, тагдырың өзгөрөт деген ишеним бар. Ошондой эле эңсөбү сиз айткан бул материалдык дүйнөнү айттыңыз. Материалдык дүйнөдө кайсынысы эңсөө жакшы, эңсөбү жаман. Бирок бар болуп тур да эмнени эңсеш керек? Мына ушул өзгөчө маселе. Кудайга шүгүр, ал саның аман, үй бүлөң аман. Бирок жан дүйнөсүнө бүлүк салып изденген адамдар, улуулукту эңсеген адамдар бар. Бүгүнкүсүнө ыраазы болбой, бүгүнкү көкүрөк дүйнөсүнө дагы да болсо ыраазы болбой, чексиздиктен улуулукту эңсеген адамдар бар. Айтар элем ошондуктан эңсөө бул дагы эки жактуу. Туура. Мына ошол ушундай улуулуктардын бардыгын өткөн сабакта айткандай кыргыздар макал лакаптарына катып кеткен. Макал лакаптарынын дээрлик көпчүлүгү бир чоң мынандай калың китепти изилдеп ошонун өзөгүн эки сапка калтыргандай. Ушул макал лакаптар жөнүндө бүгүн бир сөз кылып кетсек. Өткөндө мен ошо радиону угуп отурсам, ушундай бир тема жөнүндө сүйлөшүп атышыптыр да, ошо адамдын макал лакаптар жөнүндө. Ошондо бир адам айтып атат, ушул жана мен айткан эле 4 даражаны бир жанагындай макалга киргизип койгон да кыргыздар. Ошол макалда мындай бар да, неме дейт, жазып алып элем. Жакшылыкка жамандык дейт. Бул көр адамдын иши дейт да. Көрдүңүзбү? Бирөө сизге жакшылык кылса, сиз ага жамандык кылсаңыз, сиздин акыбалыңыз көргө тең болуп атпайбы? Көр деген кайда? Жердин астында да. Жердин асты бул ылдыйкы сфера да, мындайча айтканда. Жамандыкка жамандык жер адамдын иши дейт. Уже сиз көрдөн жамандыкка жамандык кылсаңыз, эмне үчүн кыласыз? Сизди бирөө таарынып койдубу? Же болбосо ушундай бир неме менен жамандык кыласыз да. Сизге жамандык кылган адамды кек сактап дегендей да. Уже сиз көрдөн уже жерге өйдө чыктыңыз. Эми аны жасаса да болот экен, жасаса да болбойт деген ушундай маанини берет да. Ал эми жакшылыкка жакшылык дейт. Ар адамдын иши дейт. Сиз ар бир адам ошондой акыбалды алып жүрүш керек да. Сизге бирөө жакшылык жасадыбы, ошону унутпай, анан кийин жакшылык кылышыңыз керек да. Ал эми дейт, жамандыкка жакшылык дейт. Бул эр адамдын иши. Көрдүңүзбү? Жанагындай эле напсинин 4-чү даражасына туура келип атпайбы болчу. Бирөө сизге жамандык кылса, сиз ага жакшылык кылыңыз. Кыргыздардын макалы бар го. Неме деген? Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Көрдүңүзбү?
Таш менен урса аш менен ор. аш менен ор. Бу кыргыздын макалдардын баардыгы каймана айтылган. Каймана айтуу бул кыргыздын маданиятынын туу чокусу деп айтса болот. Каймана айтуу адамдын ой жүгүртүүсүн кандайча мындай айтылды, эмне үчүн мындай айтылды, мунун ар жагында эмне бар деп адамдын жан дүйнөсүн өстүрүүгө чоң бир сабак, себеп. Азыркы сиз айткан макал лакаптын 3 даража, 4 даража деп атпайсызбы? Ошондо жакшылыкка жамандык көр адамдын иши деген бул көр адамды салыштырганы бул сокур адам дегендей. Туура. Көрбөгөн адам. Ар кандай мааниде түшүнсө болот. Жакшылык адам улам жогорулаган даражасын берген. Кыргыздын макал лакаптардын бардыгында айтылып калган сөзүнөн башка дагы каймана айтылган дагы купуя сырлар бар. Мен бир макалда айтайын. Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы дейт. Улуу тоого чыккандар ким? Улуу тоо деген кайсы? Ала тообу, Теңир тообу, Жамалунгамы, Эверест. Же кайсы тоолор? Гималай тоолорбу? Тоо бул бийиктик. Улар үнүн уккан барбы дейт. Улар үнүн уккан барбы? Улар үнүн укмак тургай бүгүн шишкебек кылып жеп аткандар болуп турабы? Демек мунун каймана айтылган башкача бир темасы. Эмне деген суроого улуу тоого чыккан барбы деген, улуу бийиктикке чыктыңбы деген сөз. Улуу бийиктикке биздин Манас даңазалаган манасчылар, жомокчулар, дастанчылар, акындар, булар кайра эле кайып дүйнө менен канатташ адамдар. Улуу бийиктикке чыкты булар. Улардын үнүн уккан барбы? Эч ким укпаган үндү силер уктуңарбы деген сөз. Кайра эле ошол улуу кыргыз, аруу кыргыз. Эч ким укпаган үндү кайыптагы өйдө жактагы чексиз аламдагы үндү уккан улуу кыргыз. Мына ошол улардын үнүн угуп, туура. Сиз кагаз бетине түшүрүп жараткан улуу аруу кыргыз. Туура, сиз улар деп атпайсызбы? Улар деле бул кайыптын түрүнө керек. Мына кай берен деп айтабыз, Кай бере деген сөз кайыптан келген берен деген сөз экен. Кайып берен. Кай берендер кайда жүрөт? Сиз айткандай эле тоонун эң адамдын буту баспаган жерлерде жүрөт да. Алар эмне үчүн адамдарга келип аралашып, мисалы үчүн үй немеси жаныбар болуп калып бизге. Мисалы үчүн кийикти багып алып, сиз эмне үчүн мал кылбайсыз, мисалы үчүн үйдө кармап дегендей да. Көрдүңүзбү? Алар кайыптын мыйзамы менен, кайыптан келген, ошон үчүн кайыптын мыйзамы менен жашайт дагы, бизге алар аралаша албайт. Канчалык сиз ошого жетем десеңиз, ал андан өрү өйдө качып кетип атпайбы кийиктер мисалы үчүн. Көрдүңүзбү? Улар да эле дал ошондой эле кайыптын түрүнө кирет. Жана сиз айткан макалдын ошондой кайыптык дагы бир кандайдыр бир мааниси бар болуш керек да. Макал лакаптардын дээрлик көпчүлүгүн аруу кыргыз дайыма табияттын мыйзамына салыштырып каймана айтып койгон да. Жөнөкөй эле улук болсоң кичик бол. Бул каяктан алынган? Адамдын даражасы улам көтөрүлгөн сайын, аң сезими бийиктеген сайын, дүйнө таанымы, түшүнүгү бийиктеген сайын, түшүнбөй турган адамга таазим кыл, түшүн ошону, кечиримдүү бол деген. Бул табияттан эле алынган нерсе. Канчалык дарактын мөмөсү көбөйгөн сайын ал жерге ийилет. Мына ошондон сыңар эле табияттан алып улук болсоң кичик бол. Салыштырмалуу, каймана көп макалдардын бардыгы, деги эле кыргыздын макалдарынын бардыгы экинчи чечиле турган купуя сырлар бар. Ошол макалдардын түбү барып, кайыптын мыйзамына такалат дейт. Бүт чоң ааламдын законун ченемдүүлүгүнөн ошолорго туура келген маанини алып жүрөт дейт да ар бир макал лакаптар. Эгерде макалдар туура эмес айтылган сөздөр болсо, алар унутулуп калат. Көрдүңүзбү?
даана айтылган дал мааниси аябай жогору болуп айтылган жанагындай накыл сөздөр, макал лакаптар эмне үчүн унутулбай ооздон оозго өтүп келе атат? Мурда кыргыз элинде жазуу деген аз болгондо көп нерсе биз өзүбүздүн эс тутумубузда сактап келгенбиз да. Атасы баласына айтып кеткен, ай муну сен балаңа айта жүр, унутпасын, моундай макал бар деп. Же болбосо күнүмдүк турмушта эле пайдаланган макалдарды баласы эстеп калып, анан ал өзүнүн баласына берип, ушундай унутулбай келген немелерди көрсө, ошол улуу сөздөрдүн жанагындай немелердин баарынын кайыптык күчү болгон дейт да, энергиясы. Ошол действительно ошол өйдө жактан келген сөз болсо, ал деген күчтүү энергияны алып жүрөт, кайыптын күчүн. Ошон үчүн алар унутулбайт. Генетикалык эс тутумга бекем сакталып калат дейт да. Макалдардын жөн эле биздин материалдык дүйнөдө эле бири-бири болгон алакабыз аркылуу, немебиз аркылуу мамилебизди билдире турган бул нерсе бир чети материалдык дүйнөдө. Бирок сиз айткандай баарынын түпкүлүк касиети, сыры бүт өйдөнкү ааламда, кайып дүйнөдө камтылган. Ошол макалдын баары ааламдын мыйзамдарын туура бизге чагылдырып көргөзөт дейт. И ошондой эле жана кыргыздын ырым-жырымдары дагы ошондой дейт да. Ырым-жырымды, ата тек немелерин, касиеттерин, сөздөрүн дейт. Ошолор каада салттарын, даже керек болсо кийимдерин, ошолорду биз бузбай кийип жүргөнүңөр дейт. Ошолордун жанагы каада салтты сактап, ырым-жырымдарды жасап жүргөнүңөр, бул силердин дейт чоң ааламдын мыйзамын сыйлаганыңар. Ошонун чоң ааламдын мыйзамын билип, ошондой экенине көрбөсөңөр дагы дээр сезимиңер менен сезип, бул мындай турбайбы деп, биз ошолордун жасаган болгон нерселерди ааламдагы жерде биз кайталайт экенбиз да. Жана кичинекей балдар ата энесинин кылганын курчак ойнотуп, айылдашмак ойноштуруп кайталап атпайбы? Биз ошондой эле чоң ааламдын мыйзамын жерде ошо өзүбүздүн каада салт аркылуу, ырым-жырым аркылуу кайталап, ошолордун мыйзамын сыйлагандык деп ошондой айтылат да. Абдан туура. Чоң аалам бар, жана кичи аалам бар. Чоң ааламдын жердеги көчүрмөсүн биз жашап атабыз. Кандай мыйзам болсо ошонун кичирейтилгени бул бүгүнкү күндө жер жашоочулары өткөрүп жатат. Ушу кайып дүйнөдө Кайман айткандай, бардык нерсе Кайман айтылып келет деп атпаймынбы? Керегем сага айтам, келиним сени ук, угум сага айтам, уулум сени ук. Эмне үчүн түз айтпайт? Кыйытып айтат. Айлантып айтат. Жогоруда айтылгандай бул өтө улуу маданият. Ошол улуу маданияттын бирине кыргыздын түш жоруусу, түштөрү. Бул дагы улуу чоң касиет болгон. Касиет дагы бүгүндө биз айтып келгендей, түш бул жогору жактан адамзатына берилген карта схема. Эртең каяка басыш керек, кандай басыш керекпи, жокпу? Аны чечмелей билген адамдар болгон. Түш жөнүндө кече сөзүбүздүн аягында чыкпай калдык. Сиз баштап келатып токтоп калдыңыз. Түш жөнүндө айтып. Түш деле түш деген бул адамдын кандайдыр бир касиеттерин ойгонгон мезгили болсо керек да. Биринчи, экинчиден аян алуу. Немеде Айкөл Манас китебинде бар ошондой. Ошондо митет сен уктап жатканда дейт, сенин жаның денеңден бөлүнүп чыгып саякатка кетет дейт, ааламга. Анан ааламга саякатка кетип, эгерде ошол сиздин жаныңыз өткөн чакка кетип калса, барып мурдагы болгон окуяларга аралашат дейт да. Же болбосо барып биздин атаң дүйнөдөн өтүп кеткен чоң аталарыңызга, ата бабаларыңызга жолугуп калышыңыз мүмкүн. Мурдагы болгон окуяларга аралашып калышыңыз мүмкүн дейт.
А эгер келер чакка кетсе дейт, ошо саякатка, сиз эртең боло турган, мүмкүн андан кийин боло турган нерселерди, же башка бир адамдар менен боло турган, же ар кандай окуяларды ошолорго аралашып келсеңиз, сиз уже анда келер чакка барып келген саякатыңыз болот дейт да. Түш деген ушундай бир адамдын бир абалы дейт. Уйкусоодогу ушундай бир өзгөчө абалы дейт да, түш деген. Ошол убакта жаныңыз денеңизден бөлүнүп башка аламдарга барып келет экен да. Ошол башка аламдарга барып калганда, ошол жактан жанагындай аяндар да көрүп атпайбы. Түшүңүздө эмнени көрүп атасыз? Бунун баары ошол улуу ааламдын бизге болгон байланышы. Ошол байланышынын бир түрү да, мындайча айтканда. Ошол түш аркылуу бизге дагы маалыматтарды берип турат экен да, аян. Жана касиет деген болсо, ал азыр биз касиетти дагы багыш керек экен. Мисалы үчүн мага табуучулук бир касиетти берди. Мен бир күн эле отурсам, адамдын дээр сезимине салынат дейт ошол касиет. Анткени ал гениңиздеги касиетке жараша биринчиден, экинчиден рух энергияңыздын дагы касиетине жараша ар кимге ар кандай касиеттер берилет. Мисалы үчүн мен таап болуп калдым, анан адамдарды дарылап жүрөм. Мындай дейт да, адам оорулуу адамды көргөндө ошол жанагындай касиет алып жүргөн адам дээр сезимине информация келет дейт, маалымат келет. Буга баланча деген чөптү мындайча кылып кайнатып берсең, ошол оорусун айыктырат деп. Ал баардык адамдар ал касиетти алып жүрө албайт дейт. Ал илгертен калган бар андай таапчылык өнөрү, билесиз да. Эгерде ошол касиетиңизди кандай немеде багытта колдонуп жатасыз, өзүңүздүн пендечилик, личный интересиңиз үчүн, же болбосо бир пайда табуу үчүн, акча табуу үчүн колдонсоңуз, акырындап ал касиет качып кетиши мүмкүн дейт. Чын эле ошо сизге муктаж болуп, сиздин жардамыңызга муктаж болуп, айласы жок, башка дарылардан айыга албай анан келип сизге келсе, анан ошондо жанагындай информациялар түшүп сизге, анан ошону чын ниетиңиз менен дарыласаңыз, анда сиздин касиетиңиз качпайт. Тескерисинче кайра улам арта берет. Аруу өзүңүздүн дагы ошол эле убакта сиз өзүңүздүн дагы касиетиңизди багып өстүрүп, ошо касиеттин аруулугун улам жогорулатып турасыз дейт. Касиеттин күчү дейт, анын сырында дейт. Ошол касиетти алып жүргөн адам сырын ачпаш керек экен да. Азыр карасаңыз, газеталарда же болбосо телевидениеде рекламанын баары эле ошондой болуп кетти. Баланча табып, муну дарылайт, касыйдачы молдо, же болбосо минтип да бар да, потомственные ясновидящие деп. Көрдүңүзбү? Ал касиет демеге берилбейт экен, потомствого берилбейт ал. Ал касиет кимге берилет, аны бир гана Кудайга маалым дейт ал. Кимге кандай касиет ойго түш керек. Ошентип биз касиетти качырып атабыз. Туура эмес жакка пайдаланып, пендечилик пайдабыз үчүн, жанагындай акча табуу үчүн, андай жоруктарды жасаган адамдан касиет акырындап качып берет. Анткени анын сыры ачылып калат. Ошол сырын сактай албасаңыз дейт, касиет качып кетет. Ошон үчүн касиетти дагы багыш керек экен да, өйдөлөтүп. Ооба, бул дүйнөдө бардык нерсени багыш керек. Бардык нерсе тирүү болгондон кийин өсүү жолуна багууга муктаж. Адамдын жан дүйнөсү дагы багууга муктаж. Ар кандай ишеничтери менен, ишеничти түптөө менен бараткан багытыңды табыш үчүн бардык нерсе муктаж. Бул түш жөнүндө баштадык. Түш бул аламдан түш укта, ук анан такта деп айтып калышат. Ошол касиеттүү адамдардын бардыгы түштү жоруй билген, түштү түз багытка сала билген, түштүн мойну ичке кылдай, башы чоң казандай дейт. Каяка урсаң ошол жака кетет дейт. Ошондо Айкөл Манаста Манас атабыз Кытай жергесинде турганда
Түш көрдүм аян сырдуу ушул түнү, түшүптүр хан ордонун зор түндүгү. Үрт каптап тууган жерди калаа урап, жатыптыр кош чынары жерде кулап. Умаштай ачып көзүм ыргып турдум, улуу күч сактай көр деп кулду курдум. Гүл салган сууну чачып күн батышка, кудурет деп дилендим, каарың бургун. Бул түшүм жөн түш эмес, шууту берен, бишарат белгиси бейим, теңир берген. Мына ошол түштөн кийин Манас атабыздын жанагынтип кыр аркага найза сайылып жарат болгон, алдын ала көргөн, алдын ала сезген. Ошону чечмелей билген. Укпаса ушул жону айтканымды учурайт аламатка сансыз колу деп жөнөткөн да. Бул түш илгери биздин ата бабалар ушундай бир кепти уктум. Түш көргөн аксакалдар болуптур. Түш көргөн аксакалдарга мен эртең жол баса турган болсом, же бир нерсени күтүп атсам, ошол аксакал келип, мен жөнүндө бара турган жолум жөнүндө түш көрүп бербейсизби? Заказ алып түшкөн кадимкидей. Анан ошол түшүн көрүп түнү менен эртең барсаң болот, барбасаң болбойт, жолуң болот, жолуң болбойт деп. Бул кандай керемет өзгөчөлүктөр аруу кыргыздын. Туура. Кандай дейт? Ошо түш деген ошол адамдын кайып менен катуу дүйнөнүн ортосундагы бир орточо акыбалды алып жүргөн состояниясы дейт да, ушундай. Түш көрүп аткан адам дейт, кайып менен катуунун ортосунда болот дейт. Ошондо кайыптан неменин бар түшүп атпайбы, өй жактан түшүп атат, көрдүңүзбү? Түштүн өзү айтылып турат. Мага аян түш деп атат, көрдүңүзбү? Түшкөн нерсе ошол түш деп айтылат окшойт да. Түштүн мааниси ошондой окшойт. Баардык түш аян аркылуу ошо көрүнбөгөн ааламдардан бизге келет экен да, ушундай. Манас немесин окусаңыз, Манас эпосун окуганда деле бүт баардык нерсе аян менен келет аларга. Мисалы үчүн Манас атанын төрөлүшү деле 3 киши окшош түш көрүп атпайбы бир убакта. Каныкей апа, Каныкей апа деп Чыйырда апа, Жакып ата, анан кийин Бакай. Үчөө бир эле окшош түштү көрүп атат. Жана акшумкар немени кушту келип кармап алып, Каныкей тууруна кондуруп алып деп. Анткени алар ошол менен бул эпоста бизге эмнени билгизгиси келип атат да? Жомоктун баары айтпадыкпы? Алдын ала берилүүчү адамдарга эскертме. Бүгүн болбосо эртең ушул жомок, сиз айткандай, ишке ашат. Ошондой заман келет деп. Аян деле ошол аркылуу боло турган нерсени булар көрүнбөгөн ааламдан маалымат алышып, мындайча айтканда көрсөтмө болгон да буларга, эскертүү, көрсөтмө катары. Түшкө ошончо баа беришип алар жөн түш эмес экен, аян түш экенин түшүнүп, анан кийин ошого жараша бул жер үстүндөгү немелерин оңдогондо өздөрүнүн жүрүш туруштарын, кыймыл аракеттерин дегендей. Чоң дүйнөдөгү улуу окумуштуулар булар дагы аян алышып, түш аркылуу илимий ачылыштарды жасаганы дагы далилдер көп. Бул да өтө чоң касиеттүү адамдар, касиеттүү адамдар болгондугуна байланыштуу ааламдагы чоң жаңылыктарды кагаз беттерине түшүрүшүп, химия, физика илимдеринде чоң ачылыштарды жасап келген. Менделеевдин деле жанагы таблицасы бир түндө алып отурбайбы? Менделеев бул химияны аябай ошого берилип, фанат болуп, күн түн уктабай, ар бир элементтин ошонун касиетин ачыш керек болуп, ушундай башоту менен илимге сүңгүп кеткен да. Анан айтылат да, качан дейт, адамдын дейт, умтулуусу дейт, керектүү ыргакка жеткенде дейт, керектүү чыңалууга жеткенде дейт уже. Анан кийин маалыматтар ошол адамга берилет дейт. Эч качан сиздин сурооңуз жоопсуз калбайт дейт. Эгерде ошол суроо туура багытта берилсе, убагында берилсе, эгер ошол суроо ала турган жооп сизге керекпи, адамзатына керекпи,
алдыга өсүш үчүн керек болгондо ошондо сөзсүз түрдө дейт маалымат түшөт дейт. Ошол Менделеев мисалында ошончолук берилип бул тим эле сүңгүп кеткендиктен анан кийин бир түндө жанагы таблицаны жазган. Эми ошол таблица 150 жылдан бери бир дагы жеринде бир санында катасы жок, ыраты менен алар мезгилдик система мындай группаларга, катарларга, анан периодторго бөлүнөт. Ар биринин өзүнүн ошо элементтердин касиетине жараша бүт ушундай ыраттуулукта коюлган да. Биз атомдук салмагы дейбизби, электрондордун саны, оболочкалардын саны. Эми аны бир түндө эч ким ойлоп да жаза албайт да. Мына ошол эле мисал ишенсек болот, что баардык нерсе көрүнбөгөн ааламдан келет. Мына могу китептеринде жазылып жатыш немелери деле, методу вот ошондой эле Менделеевке келген маалыматтар сыяктуу эле. Жөнөкөй эле бир кыргыздын кызы отуруп алып, ушундай нерселердин баарын жазыш деген оюңан чыгарып, сиз 10 баракта жаза албайсыз да, туурабы? Анан кантип биз ишенбейбиз? Ушул жакта бизди бүт көзөмөлдөп турат. Биздин оюбузга чейин баары көзөмөлдө экен да. Ошол жерде бар, мисалы адам немеси, ниети, тилеги кандайча болуп тияка жетип калат. Мына биз бир нерсени тиле кылдыкпы, ойлодук. Вот ошол жердин дейт стандарттык энергиясына журулушуп дейт, күнгө барат экен да. Анткени бизге борбордук объект болгон жерге. Бул күн. Биз күнгө тартылып, ошонун тегерегин айланып жүрбөйбү биздин жер. Анан адан дейт күн Сириуста айланат экен, дагы бир өзүнчө бир топко кошулуп. Анан Сириуска барат экен. Ар бир объектиге барган сайын ошодон бул обработкадан өтөт экен да, мына иргелүүдөн өтөт экен дагы. Анан акыр аягы барып мына галактикалык борбордогу жанагындай мозговой центрге барат экен дагы. Центральный компьютерге түшөт экен. Бирок муну басып өткөн жолунда дейт убакыттын кереги дейт. Көз ирмемчилик убакытта барат дейт. Мына биринчи китептин арт жагында ошол бүт бар да, мындай порядогу менен жазылган. Адамдын тилеги кандайча болуп тияка барып келет. Ошонун баары ушундай неме менен жазылган да, ырат менен жазылган. А биз ойлойбуз да, мен оюмду ким Кудай угуп коюптур деп. Укмак турсун. Көз ирмемчилик убакытта алар билип коет экен эмне жөнүндө ойлоп атканыбызды. Жанагы күнөө деген ошодон бизге күнөө жиберилип калат экен да. Биз ойлондук, эгер оюбуз жаман болсо, жанагындай центральный компьютерге жеткенден кийин Кудай Тааланын компьютерине ал жаман нерсе кабыл алынбайт экен. Жакшы барган оюбуз положительный энергия болуп барат экен дагы. Анан ошодон кабыл алынып, ошол жакшы энергиялар. Анан кайра же өзүбүздүн цивилизацияга жүрөт. Болбосо башка цивилизациялар ким ошол энергияга муктаж болуп турса, ошол ааламдын ичинде. Вот ошолорго тарайт экен. А биз ойлойбуз да, биздин керегибиз кимге бар деп. Биздин чыккан энергия, биздин оюбуз, биздин ниетибиз чоң ааламдын өсүшү үчүн дейт, өзүнүн чоң салымын кошуп турат дейт. Силер өзүңөрдү кичинекейбиз деп ойлобогула. Силер ааламдын бир клеткасысыңар. Бир клеткасы болгондон кийин эч качан ошол клетканы кереги жок деп Кудай Таала тиги кесип салбайт өзүнүн денесин. Вот ошол Кудайга керек экениңерди, ааламдын өсүшүнө керек экениңерди билип, дайыма жакшы ойлонуп жүргүлө, жакшы ниет кылып жүргүлө, күнөө кылбагыла. Күнөө кылсаңар, кайра терс эрегиңер өзүңөргө келип, өзүңөрдү кыйнап коет. Бизге оор болуп кирип кетиши мүмкүн. Кыйынчылык турмуштагы аргандай. Бир кызык нерселер бул адамзат, аруу адамзат, баягы Николай Рерихтин айтканы бар эмеспи? Сириус планетасынан жерге жаркыраган Манас түштү деген нерсе бар да. Манас баарынан улуу экен, ыйык экенин ошол жазылганда. Кыргызстанга көп келген адамдар бар, изденүү жолунда жүргөн. Америкадан индеецтер келди, Монголиядан келишти, Россиядан Кумык урутунан келген адамдар болду. Мына ошолордун Кумык бул кыргыздын бир уламалары экен, кыргызча сүйлөшөт кадимкидей. Бирок Манас эмне экенин
мындай билбейт экен көп. Бияктан айтылып сүйлөлүп калгандан кийин ошолор менен баалашсак, азыр алардын түшүнө манас кирип атып турат. Биз көргөзгөн сүрөттөр, ак элечек апалар, аталар ак калпак ушундай түш көрүп атабыз деп айтышат. Апила деген бир эжеке келди Америкадан. Индиец аял, улгайып калган, окумуштуу да экен, бирок көкүрөктүү адам экен. Ошол түшүндө ушул Асказоону этектеп көлдөн биз ушул азыркы турган жерибизге келиптирбиз деп ошондой маалымат айтты индиец аял. Негизи эле ушундай нерселердин баардыгын далилин көрүп угуп дагы бир жолу кубанасың. Аруу элибизге, кыргыздын аруулугуна, ыйыктыгына. Бу алам бийик, адам ыйык. Ошол адам баласы өзүнүн ыйыктыгын, тунуктугун, дегеле адам болуп жаралганын сезип туюп, кызмат өтөбөсө, урпактардын астында, улуулардын астында, улуулуктардын астында, арбактардын астында күнөөгө батат. Баса туруп басып келаткан баягы эсиң барда этегиңди эрте жапкын, аруу жолго аталардын кайра кайткын деген сөз бар да. Ошол аталардын аруу жолуна кайтуу ар бирибиздин милдетибиз, максатыбыз. Урпактардын астында, дегеле аламдын астында адам болуп жаралгандан кийин ушулардын баарын аткаруу. Мына бүгүнкү сабактарыбыздын баары уккан көрүүчүлөрүбүздүн жан дүйнөсүнө кичинеден болсо дагы бир ой таштап, үрөөн сээп, бүлүк салып, аруулануусуна көмөк болуп, ошентсе абдан ыраазы болор элек. Ошондой эле болуш керек деп ойлойм. Сиз жана айттыңыз го, Рерих Манас Сириустан келген деп. Вот ошол туп-туура айтылган нерсе экен да. Ошо Рерихтер дагы булар касиеттүү адамдар болгон. Алар дагы ушундай көп маалыматтарды алган да. Вот ошол Рерихтин андан башка дагы көп эме маалымат алгандарчы. Но мезгил сабактары менен ошону окусаңыз, аябай бири-бирине дал келишет да маалыматтарчы. Миле один к одному дегендей да ушундай. Манастын Сириустан келген деген эмне үчүн айтылып атат? Сириуста азыр кимдер турат? Атланттар турат. Бул китепте да айтылат да, Манас атанын үйүр тобу менен жер планетасына түшүш үчүн дейт, атланттар ушунчалык көп жардам болгон дейт, көрүнбөгөн аламда. Алардын салымы көп дейт. Ошолор билип, алардан кийинки келген цивилизацияда ушундай күчтүү аруу топ келет, духовный планда жумуштарды аткарып, кийин алтын доорду түзгөндө, алтын доордун түзүлүшүнө кызыктар жалаң эле биз эмес, атланттар да кызыктар. Ошо алтын доорду түзүш үчүн аракет кылат азыр. Жана маалыматтын баарын бизге берип аткан ошо атланттар да. Манас атанын да келерин билип дейт алар дейт, кийинки цивилизация. Булар убакыттын сырларын ачып алышкан дейт. Боло турган нерсени, кийинки келе турган нерсенин баарын билип алышкан дейт да. Манас атага көп нерсени дейт, жердин үстүндө код кылып калтырып кеткен дейт. Вот ошолордун жардамы менен атланттар калтырып кеткен, жанагындай жер кургуй деп атабыз, аномалий зоналар деп атпайбызбы? Ошолордун баары мына даже пирамидалар дагы бул китептерди окусаңыз, ошондо ойго келесиз, пирамидаларды дагы ошо атланттар жасап калтырып кетсе керек да. Анткени адамзат анын азыр немесин ача албай атпайбы, сырын. Бирок алардын сыры ачылат дейт. Вот ошолордун сырлары ачылганда, анан көп нерселерге илимде мындай көрүнбөгөн аламдын мыйзамдарын таанууда адамзат жетишет дейт. Эрнес Мулдашевдин китептерин окусаңыз, ушу пирамидалар жөнүндө көп маалыматтар бар. Египет пирамидасы, азыркы күндө Татарстандын жер астындагы пирамидалар, океандын түбүндөгү пирамидалар, Стоунхендж, остров Пасхи Чилинин жанындагы, Башня смерти Америкадагы ушундай белгилүү жерлердин баардыгы пирамидалардын
аралыктары биринен бирине болгон аралыктары 6660 метр. Анын да Ар бир жердин ошонун баардыгын өлчөп, анан ошолордун баардыгын койгон. Бул жердин өзүнүн терс энергиялардан сактап туруу кызматын аткарган өзүнчө ошондой объектилер курулган. Бул атланттардын адамзатка болгон белеги. Өзлөрү жашап кеткенден кийин адам ошол пирамида үч бурчтук келген адамдан келген терс энергияны өзүнө камтыйт экен, ааламга чыгарбай. Ошондой бир улуу тазалап туруп анан кийин чыгарат, ошондой бир синтездеп туруп анан ушундай өтө маалыматтар бар. Бүгүнкү күндө пирамидалар ошол 6600 метр бийиктиктеги эң бир бийик пирамида бул Кайлас тоосу деп айтылат. Кайлас тоосу бул тоо эмес экенин, анан ошол эң мурдагы түндүк уюл болгон экенин, анан ошол жерде анын бийиктиги 6600 метр. Мунун баардыгы атайын сиз экөөбүз отуруп алып бир тоголокто алып алып, анан өзүнүн баарын өлчөп, бул жерге муну коёралы, бул жерге муну куралы деп туруп жасап койгону. Муну адамдар жасаган эмес деген бүгүнкү айтып жүрөбүз го. Муну Египетте адамдар ошонун баарын өзлөрү жасашкан деген. Жок, андай эмес. Себеби ал жерде 200 тонналык таштар бар экен пирамиданы. Аны көтөрө турган бүгүнкү күндө техника жок экенин. Ал бул Кызыл дарыядан алып келген таштар корабль аркылуу дейт го, бирок алардын баардыгы бүгүнкү күндө жалганга чыгып атышат да. Ошо дагы бир неме бар да, мына Жөргөмүштүн желеси жөнүндө дагы бир маалымат бар. Бул немедечи? Сезбейм, тоголок деп. Ооба. Жөргөмүштүн желеси дейт. Ошол адам затына берилген бир кандайдыр бир код дейт. Символикалуу маанини алып жүргөн код түрүндө берилген ошо Жөргөмүштүн желеси дейт. Мындай карап көргүлө дейт. Мына глобусту алабыз, глобусту алып туруп Жөргөмүштүн жөлөсүн ортосунан кармап, жана мындай тарайт да бүт тегеретте. Ошо глобусту тыштасаңыз дейт, жана меридиан, экватор жана экваторсуна параллелдери параллел болуп, точно ошол глобуста сызылган сызыктарды камтып калат дейт. Ошого окшошуп калат дейт. Алар эмнелер дейт? Алар дейт, мисалы үчүн жер параллел боюнча айланат да, жана параллел сызыктардын сызыгы боюнча айланат. А меридиандар болсо түндүк уюлдан түштүк уюлга барып атпайбы? Ошолордун кесилишиндеги жанагы меридиан сызыктар менен параллел сызыктарындагы кесилишкен точкалар дейт. Ошолор өйдөңкү көрүнбөгөн ааламга чыгуучу дейт, аномальный центрлар дейт. Жөргөмүштүн ошол жерде илешкечтик жөнүндө да айтылат. Анын жөнүндө анда мааниси бар болуш керек, жазылган. Бирок биздин убактыбыз бүтүп калды. Муну дагы кийинки сабактарда улантабыз. Бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.